Биринчи пикир болот, анан аракет болот, анан ишке ашат да. Анан ишке ашып мына бүгүнкү күндө ушул вакыт курулду, бүттү мынакей. Единственный айтып коюш керек, могу жерде парковкасы менен биздин здание эле гана. Булар центрге жакын райондордо. Мындайча айтканда эми золотой квадрат. Жапчаң мебелдери менен бардыгы мынакей, шкафтары менен. Мындай чисто с любовью дейт го мына кыргыз эли үчүн. Достор, элестеткиле кийин келесиңер, мага окшоп бул жерде жатасыңар. Элестеткиле, кыргыздардын вакытта жатасың, кыргыздар салганы. Еще бекер. Бекер. Меккеде болбосо, Меккеде элестеткиле. Сыйлыктануу менен. Бул жак кечинде отуруп, чай иче тургандайчы. Мондай территория столдор коюлат да. Кофейнядайчы. Рахаттанып, Кыргызстанга дуа кылып, Алланын үйүндө, Алланын конокторуна ушундайга себепкер болуш бул тарых. Президенттин колдоосу менен ушуну колдосу дегенде бул кандай болуп калат? Иманы болгон үчүн адам салат да. Болбосо иманды ахиретти түшүнбөгөн, соопту түшүнбөгөн адам мындай ишти кылбайт деле да. От нуля до бардыгына чейин, Адан Яга чейин Садыр Нуркожоевдун каржылоосу менен болду. Буга чейин канча мамлекеттик кызматкерлер тоскон? Бунусунда Камчыбек Ташиевди, Түмөнбаев, Шыкмаматов, алар кетери менен дальше Бабанов келди. Неге бардыгы сиз менен? Мамлекеттен байланышыңыз барбы? Кыдыршайчы менен сүйлөшүп отурсак, мен таң алдыра турган сөз айт. Сүйлөшүп отурсак айтат, умрага келердин алдында башка адамдар келип жүргөндө мен деле келгим келип жүрчү дейт. Качан барам деп пландаштырып жүрчү, мен ушул күнгө насип болгон экен. Аллах таала чакырды, келдим дейт да. Алар өзүлөр кайрылды же сиз кайрылдыңызбы? Кыдыршайчты тозобуз, ушу Каныбек Түмөнбаевди, башка Бабановду, ушу президенттин вакыф салып калат деп ойлогон эмесмин. Бир болот адамдардын каалоосу, бир болот Алланын каалоосу да. Бир Алланын каалоосу ушул болгон экен. Кур'ан Каримде айтылат го, человек получит то, что он намеревался получить депчи, ниеттер анда болчу. Сиз 2017 жылы ниет койдуңуз, ушундай кылабыз деп. Ниетиңиз ашыкка мындай чындыкка чыкты да. Көрө албастык адамды уктатпайт. Көрө албастык ушундай бирөөнүн ийгилигине кайгырып, менде болбосо болбой эле койсун, тигинде точно болбосун дегенчи. Кимге насип болсо салат. Кимге ал жакшылык дагы ушундай экен, каалаган эле кылып. Кимге Аллах таала жакшылыкты кылдырса, ошол адам кыла алат. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө деп айтсам, эч жаңылышпайм, анткени биз ыйык шаарда, Меккеде болгондо Билим байке менен. Билим байке билесизби, мурунку чыгарышта айтпады беле? Нурсейит Меккеге барабыз, Меккеде барып туруп вакытты көрсөтөбүз деп. Азыр мен билем кайсы жака келдик. Азыр басып барып атабыз. Билим шейх азыр бизге көрсөтүш керек өзүнүн убактын. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, Накта каналынын катталуучулары, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райым, берими, тынчтыгы болсун. Бардыгыңыздар ушул жака келгенге насип этсин. Накта каналынын катталуучуларын бардыгы мен жакшы көрөм. Мен өзүм көп подкастка деле барбайм чакырса, бирок насипкен ушу менин 3-чү жол болуп атат. Жолдорду атабыз. Постоянно ар бириңиздердин каттарыңыздарды окуйбуз, комментарийиңиздерди окуйбуз. Бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Анан мынакей ушул ыйык жерде өзүңүздөр келсеңиздерге экинчи подкастта 3 миллион 200 жер алдык деп айтып бергенбиз. Эми ошону иш жүзүндө кандай болду, эмне болду, ошонун баардыгын көргөзүп берейик. Урматтуу туугандар, Алланын жардамы менен ушул президентибиз себеп болуп Садыр Нуркожоевич. Өзү негизи Кабаны көргөндө дуалар кабыл болот деген бар да, эми ким настолько канчалык ишенет. Ар ким өзүнүн иманына жараша да, ишеничине жараша. Аллах таала айтат, мен сенин күмөнүңө жараша мамиле кылам дейт. Ушул дуаларыбыздын бири ушундай кыламыз, Аллахым мени дуасы кабыл болгондордун катарына кошуп кой. Ушул жерде биз дагы башкалардыкындай кылып вакыф салып, кыргыздар ушул бекер жата турган жатакана болсун деп, бул идея 2016 эсимде жок, 2015 17 кыскасы ушул жылдары келгенбиз да. Ошондо дуа кылып, эми анда анча деле акча жок болчу. Бирок Аллах таала дуаны кабыл кылып койсо, Алла үчүн эч нерсе деле эмес экен да, кыйынчылык туудурбайт экен да. Алла насип этип ушу Садыр Нуркожоевичтер менен байланышып калып, сүйлөшүп калып, иншалла мына Кыргызстандын тарыхында биринчи жол ушундай вакыф салынды. Эмнеге вакыф салдык? Себеби эми кээ бирлер деле айтышы мүмкүн, жолдор салбайбы, мектептерди салбайбы, алар деле өз ордунда кетип атат. Бирок өзүнүн ар кимде өзүнүн акыретин курганга акыретине да бир нерсе керек да. Анан бул жакта мисалы Чубак устаз окуган, мисалы алардын баарын изучать этип чыкканбыз. Чубак устаз дагы ушундай вакыфта жатып окуган, ал башка райондо, биз азыр могу район салган. Могу 100 000 сооп болот атпайбы территория, бул районду Батка Курайыш деп коет. Ушу райондун ичине кирет да, то есть 100 000 сом микат. Мындан нары чыгып кетсеңиз уже микат болуп калат. Обычный Кыргызстандагыдай эле ушундай да. Бул территория ушу мекенин ичине, харамдын ичине кирет, то есть да. Харамдын ушунун ичине кирет. Анан ушу Садыр Нуркожоевич менен Алла разы болсун, Алла жашоосунун өмүрүнө береке берсин. Эми себеби адам каралчык айта албаган, Алла каралчык айта албайт дейт го. Ошентип анан кийин сүйлөшүп отуруп, бул жакта студенттерди көрөт элек да. Биз умара компания ачканбыз, алар эми байдын балдары окубайт. Оксфорд, Кембриджде окуйт алар. Медреседе кимдердин балдары окуйт билесиз да. Анан биздикилер да акыры ошо бейбаш баласын оңолсун деп берет. Ата кызыл диплом менен бүткөн бир эле инсан бар, билесизби?
медресени ушу ислам динин окуп бүтүргөн кызыл диплом менен мындайча айтканда эң жакшылык менен. Бир эле жалгызбы? Ким ал билесизби? Ким болду? Один из них десе болот да, аз эле саналуу. Бул чубак устаз. Эгер мектепти да кызыл менен бүткөн адам медресеге окуза көрсө, Кыргызстанды эмес, центральный Азаны аңкарып койду го. Канча деген сөздөрү дагестанецкече дагестанецтер менен жолугуп калсам биз да окугат элек дейт да. Чоң ажын. Чоң ажын. Иншалла кыскасы илим айтат, алымдар бул пайгамбардын мураскорлору дейт. Анан биздин ушу эмеге келет эле. Бул жакта илим алып жүргөндөр Египеттен, Иорданиядан, башка да Турциядан, Пакистандан окугандар келип, комната болсо жап турайык деп, анан биз кыргыздар үчөө болот, алардын жанына бирөөнү кошуп жаткызабыз, бияк комнатабыз, бияка жаткызабыз, тияка жаткызабыз. Анан кыскасы бир дуа кылып, жакшы бир айтына, я Аллах, ушу бир студенттер үчүн, илим алгандар үчүн ушундай бизде вакыф болсо, келе албай акчасы мүмкүнчүлүк чектүү акчасы барлар го келе берет, акчасы жоктор кандай болот деп пикир кылып отуруп, пикир кылып, биринчи пикир болот. Анан аракет болот, анан ишке ашат да. Анан ишке ашып мына бүгүнкү күндө ушул вакыт курулду, бүттү мынакей. Могулбу? Ушул здание мынакей, Кудай буйрса. Анан бул жерде азыр эми 1-2 гана иштери калды, Кудай буйрса иншалла. Могу жерде единственный айтып коюш керек. Могу жерде парковкасы менен биздин здание эле гана. Сиз карап көрүңүз могу жерде. Биз нонун ичине киргенге эле 6 ай кетип калды да. Потому что биз ылдыйга кирдик да. Бир эле этаж парковка жерде, андан ылдый бар. Жок, бир эле этаж бар, ичинде бир 20 машина деп атат да. Кирип чыгалы да парковка. Кирип чыгабыз. Анан бул жерде дагы бир эстен айтып кое турган нерсе, мечит караңыз. Биздин студенттерибиз ушул жакта окуза, мисалы эми бул жакка кимдер жатат, өзү кимдер үчүн салынган. Бул жакта чубак устаздай болуп 10 жыл, 15 жыл кимдин баласы окуса, бир тыйын алынбай, ушу муфтият менен ушуда машвара кылып неме кылабыз. Бир тыйын алынбай ушул жерде окушат. Бир тыйын алынбай. 10 жыл, 15 жылбы. Экинчиси жанагы студенттер Египеттен, тияктан бияктан умра кылганы келсе, 10 күнбү, 15 күнбү, канча күнгө келет. Иорданиядан келишет. Студенттер биздин илим алып жүргөндөр Кыргызстан кызы. Ошолор келсе бир тыйын алынбай ушакта семья үй бүлөсү менен колл центр коюп коебуз. Өчүрөт. Алар келип жатат. Андан кийинкиси эми сизек көздөй болуп бардык эле компания менен келе албайт, комфорт плюс менен келе албайт. Эптеп келсем дегендер бар. Алар ушу лидер умрага жок эле, компаниясы жок эле иншалла. Өздөрү ушу колл центр чалып билеттер арзан болсо, акцияларды карап, прямой ушуга своим ходом учуп келип жашай берсе болот да. Ошондой кылып да биз билеттерин дагы кандай арзан вариант балдарга айтып көргөзүп беребиз иншалла. Любой ким дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунан болсун, ошо кыргыз эли эле болсо болду. Кыргыз эли дегенде кимдер эт? Биздин өзбек бир туугандар, дунгандар бардыгы ичине кирет да, ошонун ичинде. Кыргыздын жараны кыргыз эли деген ичиндечи. Паспорт. Паспорту менен болсо, кыргыз болсо, жок, паспорт болсо болбойт. Себеби анткени Россиянын гражданинleri бирок кыргыз болуп калгандар бар да. Национальность. Ошо национальностьке карап, кыргыз эли болсо кете берет. Анан бул жакта мечит мынакей 24 саат бою мечитке жапжакын. Бул жакта магазиндер бар. Анан бул жакта мына парковка салдым. Андан тышкары дагы эстеген айтып коем. Что он должен себе обеспечить, өзүн эметип туруш керек, каржымсаш керек. Анткени бир жекеси сынат, тигинде мындай болот. Суу буун төгүш керек. Нар жак бетинде көрдүңүз, ошо корпус 4 корпус салып койгонбуз. Ошол арендага берилет. То есть ошондон түшкөн акча мунун дагы эмелерине иштетилип турат. Анан жетпесе дагы өзүбүз кошуп эме кылып турабыз да иншалла. Көрүп келбейлиби? Парковканы биз парковканы көрөлү эле. Бул жакта кошуналарым бар. Кандай кылып парковкага кирдиңер, кире албайсыңар. Себеби буяктын жердин немеси Кыргызстандыкындай эмес да, казсаң эле кум кете берет да. Силер каза албайсыңар, мындай кыласыңар деди эле, бирок Алланын жардамы менен ниет түзгөн. Анткени бул бир коммерческий селде же бир нерседе салынган эмес да. Алла жардам берип, мынакей. Бул жака бир 10-15 машина батат. Анан то есть эстегенде Садыр Нуркожоевич дагы еще бул жактагы умрачылар келсе, эмелер ташып турганга еще машина белек берди. Машинасы менен. Канча машина? 2 машина деп атат азыр пока иншалла Кудай буйрса. Бирөөсүн ажылыктагыларга дагы кызмат кылганга, нар жак бер жак может бирөөсү скорый, может бирөө жанагындай көп орундуу немете турган 10-15 машина турган автобустан ушундай Садыр Нуркожоевич ошосу менен кошот. Аны азыр Кудай буйрса заказ берип атам, ал дагы келет иншалла Кудай буйрса. Машалла. Өзү мен бул жерде байкадым, ошо жер үчүн окшойт да, мындай имараттар мынчалык бийик куралбайт экенсиң бул жерде. Бул жерде өзү ушу эме жерде, могу райондордо, булар центрге жакын райондорда. Мындайча айтканда эми золотой квадрат. Бизде золотой квадрат. Ана Байтик жактан жер алсаң 3 000 доллар, бияктан алсаң 30 000 доллар, нар жактан алсаң 150 000 доллар. Азыр Кыргызстанда эле канча? Кыргызстандын өзүндө сойтиги 70 000 доллардан болот атпайбы? Туурабы? Эмесин көрөлү азыр коммерциялык помещенияларды. Мен бул ишкерлер катары түшүнүктүү болуш керек. Булардан түшкөн акчаны кайра эле жабып, ошондо эч кимге муктаж болбой калат. Ооба. Мына бул жакты деген азыр могуларды мындай эле тороп койгонбуз, азыр анткени арендага берип, анткени булар биз жазасак
кийинки өздөрүнүн под нее они сами делает да. Ошон үчүн могуларды алып салды, азыр арендасын сүйлөшүп атабыз. Өзүлөрү жаза алыш ыңгайлуу болуш. Өздөрү жазай тургандай кандай кылып мындай чоно эме кыла эле, там аласың го эмеде Бишкекте квартира алсаң жазап бер ошондой. Они как хотят, ошондой кылып өздөрү жазайт да. Могулардай болуп турбай, аягы ушундайлардай болуп арендага берилет да, иншалла. Могул жерден кызыктуу сунуш кылып койсо экен, биздин кыргыз компаниялар көп да. Сауд Арабияда көп көргөн жокмун. Биздин өзү компания ошол эле Наваат канча мамлекетте бар, ошол эле Куликовск канча мамлекетте чыкты. Балким ушул биздин кыргыз ишкерлерге дагы бир мындай жол, Балким, конечно. Сунуш эми элестеткиле Сауд Арабияда биздин бир ата мекендик компаниябыз болсо. Компания болсо, иншалла. Жаман болуп эле. Достор, өзүңөр билгендей, мен азыр Меккедемин. Болгондо да артымда эң ыйык жер Каба турат. Бул жерде Адам алейхисалам тобо кабыл алынган жер. Андан тышкары канча деген мусулмандар күндөн күнгө, жумадан жумага, жылдан жылга келип бул жакта өз милдеттерин аткарып кетет. Хачты же умраны. Хачты анткени бул 5 столбтун эң маанилүүлөрүнүн бири. Ошондуктан бул жакта аткаруу парз болот, эгер сенде мүмкүнчүлүк болсо. Экинчиси умра. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Айтат, кимде ким умра кылса, умрасы кабыл болсо, анын күнөөлөрү кечирилет, эч качан ал жесир болбойт. Анан үчүнчүсү, анын жашоосу өзгөрөт дейт. Ошондуктан бул жакта дайыма адам көп. Эгер статистикага кайрылып кетсек, акыркы 2 айдын ичинде 68 миллион адам келип кетиптир. Неге? Анткени көп адамдар ушул сүннөткө амал кылып баштады. Анткени көбүрөөк адамдар ушул сүннөт жөнүндө принцип билип баштады. Адамдар да көбөйүп баштады, мусулмандар, билесиңер. Бул эмнени билдирет? Жылдан жылга эл көбөйгөн сайын конкуренция да көбөйүп, орундар да азая баштайт. Ким мүмкүнчүлүгү болсо чакырам. Болгондо дагы неге чакырып атам? Анткени сонун мүмкүнчүлүктөр бар, сонун жеңилдиктер бар. Өз баарыбыз эле M-Islamic колдонобуз. M-Islamic приложениесине кирсек, ал жакта M-Travel деген разделение пайда болгон. M-Travel ичине кирсек, ал жакта жана билеттер, перелеттор, анан оң жагын карасак, умра деп турат. Өзүнчө вкладка. Умрага киресиздер, умранын ичинен сиздерге даталар менен ар кандай умра жолдомолор турат. Алар сатып алып туруп, бул жака келгенге мүмкүнчүлүк. Бирок жөн эле сатып алыш эмес. Эгер сиздер балким каражат жетишпей жатса, балким дагы бир нерсе болуп жатса, сиз мунун баарын мурабакага алсаңыз болот. Мындай айтканда, биздин дагы Кыргызстан ата мекендик компаниялар дагы биздин жолдорубузду жеңилдетүүгө аракетте. Бул мүмкүнчүлүктөр азыр бар. Эртең кандай болуп кеткенин билбейбиз. Бар болгучу колдогонго чакырабыз. Эми ичине кирели. Азыр эмесин айтып бериңиз, структурасын. Биринчи этажда эмне болот, экинчи этажда эмне болушун санадым канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейт. 6 этаж. 6 этаж экен. Ошо 6 этаждын ар бир этажында эмнеси бар? 6 этаж мына бул жакта мына комнаталар азыр. Биринчи этаж бул жакта лифт бар. Азыр лифтти иштете элекпиз, эме кылып туруп, кошуп туруп, Кудай буйруса кошулган. Бул жакта азыр светти бул эмеге кошконбуз, азыр отдельно 80 000 реал төгүп, отдельно азыр өздөрү кошуп, страховкасы менен эме кылып берип атат. Ошого макул 80 000 реал төктү. Аны төгүп койдук иншалла. Кудай буйруса, на днях кошулуп баштайт, анан иштеп баштайт. Эми биринчи этаж. Мынакей, бул жакта азыр рабочийлер дагы анча-мынча жууп тазалап бүт элек немелери бар да. Эми ооба. Мынакей. Мынакей. Бул жакта биздин дагы эмелер калган. Бардыгы эмне, бул как ачык эфир болгондон көргөзүп атпай турабы? Ушундай комнаталар бар. Ушундай комнаталарга болду студенттер жайгашат. Семейнийлер бар, үстүндөгүлөр көргөзөк. Биринчи типа ресепшн полубизнес деген да, ооба, ресепшн. Экинчи этажын көргөзөйүн. Жүрдү. Лифт иштебегендиктен эми арыктап бир аз лестницамен көтөрүп турайын. Иштегенде лифт менен көтөрүлдү. Эми билим байке эме да. Борчик да ушу, лестница любой кетөрөт. И вот бул жакта мондай кенен зона. Вот. Могу жакта мен ойлоп атам, бул жакта столовый кылсакпы депчи, потому что столдор турат. адамдар тияктан жатат, бул гостиничный типте деле болуп атат да. Бул жакта ресторан сыяктуу стол болот, тамак аштар. Но столдун баарын уже бул имущество кирет уже эмегечи. Бая Садырный кожоюбуз, бая үй бүлөбүз, муфтият, Кыргызстандагы эми аттуу баштуу алымдарыбыздын баары келген да. Анан мен бизнесмен баарын эзептеп көрөм да. Эзептеп көрүп арендага ала турган болсом, там разница чуть-чуть эле утат экенбиз. Я говорю, лучше мен сатып алайын. Зато имущество ушул жака калат. Вот могулардын столдорун баарын сатып алганбыз. Ушул жакта эме болот. Ресторан болот, тамак аш. Тамак аш. Ушундай пландаштырып атабыз. Кыргызский кухня менен, бул жакта кыргызский кухня менен. Анан болсо, бул жагынан дагы коммерческий здание бул курулган. Мен бул жакта ойлоп атам, может быть, дагы устаздар менен
машвара кылып, могу жакта Куран жаттоо, может балдары менен келсе 3 айлык тил үйрөтүү, Талим сыяктуу талим сыяктуу ушундай кылып туруп, ушул жака харамга келсе, балдарын ушакта окутса, өзүбүздүн мазхабта ошол муфтияттардын туура келген, ушу биздин устаздардын, алымдардын кандай бизге Абу Ханифа маса ошондой ушул жактан тилди үйрөтүп, бисера мындай квалификациядагы илимин жогорулатып, балдарын алып келип Куран жаттатып, ошондой деп эме кылып атабыз, пландаштырып атабыз да, иншалла Кудай буйрса. Биринчи этаж ресепшн сыяктуу да, экинчи этаж уже бул. Ресепшнде биринчи этажында да комнаталар бар да. Ал жакта да болобу? Там уже 30-40 адам бата турган неме бар деген. Ошончо Койканы кое турган болсо. Биринчи этаж 30-40, бул жерде чисто эме болот атабы. Коммерческий, экинчи этаж коммерческий. Экинчи этаж уже. Экинчи этаж ушу столовый, что-то талим сабактарга өтүүчү. Биринчи этаж бул получается 40 адам жатат экен, еще ресепшн. Үчүнчү этажга көтөрүлдүк. Бул жактан жарыгын күйгүзүп койсоң. Азыр буларды култап кетсең. Жарык күйгүздүк. Мына комнаталар башталды. Кээ бир комнаталарды мындай эле дайындап койгонбуз. Мына көрдүңүзбү? Мынакей. Санузел болчу. Анткени бияка студенттер келсе, өздөрү дайындап ала тургандай кылыпчы, имкан өзүнө жага тургандай кылыпчы. Көрдүңүз. Бир жака кирип бул жерде жетти 2 кровать, бул жерде 4 кровать койсо болот экен. Могу жакта кухнясы, бул жерде санузел болот экен. Бул ушундай. Бир жатакана. Эми үстүн көргүзөк. Ушундай комнаталар кете берет да, короче, бул. Эң үстүнө чейин кете берет экен да. Ооба. Так, бир этажда бүтүн санап салабы? Бир этажданча 1 2 3 4 5 6 7 8. Ушундай 8 бөлмө экен? 8. Ар бир бөлмөдө канча 8 10 чейин жатса болот окшойт, э? Общий бул жакта эгер мындай кылса 400 адам батат негизи. Бир эме учурда. Бир учурда батырса болот. 400 адам элестеткиле. Так. Бул жактагылар азыр. Бул жакта ошондой экен. Мына. Бул уже даяр. Бул уже даяр. Жапчаң мебелдери менен бардыгы мынакей. Шкафтары менен. Вокода эле экен. Вокода эле экен. Мындай чисто с любовью дейт го, мына кыргыз эли үчүн болгон жаныбыз менен күн түн. Сакалар агарып кетти ушуну салам депчи. Ар бир нерсесине переживать этип өтүп. Акыркы убактарда вообще уктабай да калганбыз да. Биз өлөбүз. Биз өлгөндөн кийин бул тарых болуп калат да. Кийин адамдар чыгат, бизден кыйындар дагы чыгат. Мындан да кыйындарын сала тургандарчы. Бирок биринчилер биринчи да, туурабы? Кандай дедиңиз? Ооба. Мынакей. 6-чы этажын көргөзөйүн. Бүттүгүндө ушундай мебель коюлган. 5-6 комната коюлган жокпуз, атайынбай студенттерибиз жашаса депчи. Өзүлөрү ыңгайлаштырып алыш үчүн. Калганын баарында уже коюлган. Анан Кудай буйруса кыргызга учун эле көргөзүп коюш керек да. Эртең толтура чыгат. Мен чоң атаман салам дегендер, мындай салам. Эми Кыргызстанды өзүбүздүн мекенибизди өз ордунда Кудай буйруса 7 областка 7 мектеп салайын, 7 больница салайын деген ниеттер бар, Кудай буйрсачы. Садик салайын деген. Бирок өзүбүздүн акыретибиз үчүн да кылыш керек да. Туурабы? Что өзүбүз да динге дагы дин деп элди унутуп, дил деп дүйнөнү унутуп койбой, дүйнө деп динди унутуп койбой дегендейчи. Эми чоң ажеке ушу мекеден окуп келген, балким чоң ажекейдей дагы бирөө чыгып калар себепкер болуп. Конечно. Анан Кудай буйруса мынакей. Комнаталар бар. Комнатадан комната кыскасы мынакей. Бул жакта даяр экен. Уже Жактары бар. тапочкалар менен. Тапочкаларына Жүрөкчөлөр, тапочка уже. Отельге чейин дайындап койгонбуз го. Эми бул жагында көргөнбүз. Мынакей. Мондай отура турган жагы бар дегендейчи. Бул жер уже эме экен. VIP деп коебузбу? Не деп коебуз? VIP деп коебуз. VIPтердики экен. Сиз кандай атасаңыз жараша берет унутабыз. Бул жер уже эме экен. Үй бүлөлүү кровать экен. Бул жерде баягы студенттердики. Мынакей ушундай комнаталар. Эч кандай акча аялган жок мына көзүңүздөн. Мынакей. Эми мына витти караңыз. Вокодон мындай вит таппайсыз. Крутой гостиницалар. Вокодон ташка эле карайсыңар. Саатты карап коюңуз. Саат көрүнөбү? Ушул жактан экскурсияны айтып койсоң. Бул жактан Сабыр тобу бар го, пайгамбар жашанган чагы. Ошол тобу бул жерде азыр чыгып туруп көргөзөм. Оң тарапта. Мынакей. Холодильник, молодильниктерине чейин. Вот холодильник. Тифаль, мифаль, кыскасы бардыгы. Шкафтар. Вешалкалар менен таптаяр. Бардыгы даптай. Короче, достор, элестеткиле кийин келесиңер, мага окшоп бул жерде жатасыңар.
Елестеткіле, қырғыздардың бақылта жатасың, қырғыздар салғаны. Еще бекер. Бекер, Меккеде болбосо, Меккеде елестеткіле. Сыймыктануу менен. Сыймыктанумен жатат экенсиң да. Патриотизм көйүп. Чарчасаңармы берге отурасыңар да, ошто болуп отуруп мен бул жакта светти күйгүзүп. Устаздар менен отуруп алып бирөөгө эме айткыздырып коебуз да, бир даваттан отуруп урдурат. Баян кылып иншалла. Биз бул жерде ыйлап отурат экенбиз болду. Ооба, анан Кудай буйрса иншалла ушул бүткөндөн кийин азыр өзүм чогуу аткан акчам бар болчу да, компаниядан дагы. Элибиздин делек жокко эми ар кандай айта берет, арабтарга акчаны арабтарды арабка ташып эле мына өзүңүз бүгүн көрүп атасыз, 3 көз айсизге үй тапшырайлы деп атабыз ушу Мекеденчи. Куран жаттагандарды өзүн эле чаптап берип атабыз. Анан көрө албагандар ардекени айта берет, минте берет дегендей кылып. Биз ачпасак деле умра компанияны кылбасак, дагестанецтер мисалы Кыргызстандан компания ачып, мисалы русскоязычныйлар алып кетип атат. Башка Турциядан келип, мисалы кыргыздарды алып кетип атат. Ушу кыргыз байкуш бири-бирине бут тосуп эле, бири-бирин чукулап эле ушу учурдан пайдаланып атат. Несин кызганасың да? Анан мындай кылып атат, тигиндей кылып атат, мынча табып атат. Сен таба бербейсиңби, ким кой деди мисалы да. Если ты можешь лучше сделать, чем меня, менден да жакшылык кылсаң, ким тосуп атат сени? Сен бирөөнүн акчасын санаганды билесиң, бирок өзүң бир акча кармаганды билбейсиң да мисалы да. Кылып бербейсиңби сен? Ким тосту? Рынок ачык турабы? Өзүң каалагандай мындан да жакшысын кылып салбайсыңбы? Мындан да жакшысын кылып, мындай кылып салсаң ал проблема эмес. Анан бул жерден салыштырып көрүшкө болот, билимче, мисалы үчүн жана айтып го, Куран Каримде айтылат го, человек получит то, что он намеревался получить депчи, ниеттер анда болчу. Сиз 2017-жылы ниет койдуңуз, ушундай кылабыз деп. Ниетиңиз ашыкка мындай чындыкка чыкты да. Мен деле мисалы үчүн мурунку жолу келгенде билесизби, төс ойбодсуз белем. Төбө келип калгам. Ошондо мен ушунчак ниет койдум эле. Машалла, ушуну жеп аябай ыраазы болуп туруп айтканда, мен кийинки жылы азыр төөнү өзүм жеп атсам, кийинки жылы мен өзүм төс оюп жедирем деп. Уже жарым жыл өткөн жок. Уже мен да өзүм төс оюп ушул жакка биринчи жолу кылдым да. Ниетке жараша. Ниетке жараша. Эгер адам ниетинде сиз менен жөн эле бут тосуу, мындай бири-бири менен кандайсың, конкуренция түзүү болсо, анын ниети ошол экен да. Бул эме да, көрө албастыктан эле келип чыгат. Көрө албастык деген ушундай да, бул бирөөнүн ийгилигин көргөндө жүрөгүң тиз этсе, ал жүрөктө проблема бар дейт го. Көрө албастык адамды уктатпайт. Көрө албастык деген ушундай, бирөөнүн ийгилигине кайгырып, бирөөнүн кубанычына сүйүнүп каласың да. Менде болбосо болбой эле койсун, тигинде точно болбосун дегенчи. Мындан деле азыр өзү туалет салып койгон эмес Кыргызстан үчүнчү. Анан президент мындай кылып салбай, президент салып атат, ягын деле биягын деле көрүп атабыз да. Маселе бул ушу тарыхта биринчи президент болуп атат. Ушундай салган насип экен да мисалы. Толтуралар келген, муфтияттын деле ачылганына канча союз тарагандан бери мейли 30 жыл деп коеюн, 20 жылдан бери не деген миллионерлер келди. Мисалы айтып салдырып коем, не деген миллиард, миллион деген лакабаттар менен адамдар бар эле да, мындайдан 5-10 салып кое турган бар эле. Кимге насип болсо салат. Кимге ал жакшылык дагы ушундай экен, каалаган эле кылып. Кимге Аллах Таала жакшылыкты кылдырса, ошол адам кыла алат да. Биз Аллага шүгүр деш керекпиз. Аллах Таала бирөөгө муктаж эмес, башкасын баарын кылдырып коет. Эми сыртка чыгып көргөзүп коелу, иншалла. Мынакей бул жер крышасы. Ошол жактан саатта көрүнүп турат, караңыз. Достор, карагыла, мына бул жерден могул решеткаларды как раз карасак. Бул жака мындай анан кыргыздардын төшөктөрү менен заказ берип койдум. Дамылалар келсе ошол жерде чай-пай ичип, ошол жерде отурушат да. Бул жер жана жерге отургандарбы? Үстүн жаап коесуздар да? Ооба, үстүн жаап коебуз толуктап. Анан мындан да үстүңкүзү бар. Бул жакта бир карап чыкпайбы до конца? Бир эми мындай. Раз көтөрүлдүк, баарын ар бир сантиметрин карап чыгалы да. Бул жак кечинде отуруп, чай иче тургандайчы. Мондай территория столдор коюлат да. Кофейнядайчы. Рахаттанып, Кыргызстанга дуа кылып, могул эмелер, лампочкалар күйүп. Ооба да. Ушул жерде өзүм келип да, жалгыз келип, кээде дагы мындай. Ким бул тарых. Бул Алланын үйүндө, Алланын конокторуна ушундайга себепкер болуш, бул тарых. Кезеги келгенде эстейт, балким азыр эстебейт чыгар, бирок Кыргызстанда стройка куруш өзү проблема анан. Бирок Саудияда туруп, иншалла, Алланын жардамы менен бул сонун болду. Дуа кылыш керек да. Өзү негизи ошо максаттан бул жака ар бир келген кыргыз бесплатно жасап, алар сөзсүз түрдө Кыргызстанга мамлекетке дуа кылып кетет. Бул мындай айтканда, сен бирөөнү Кыргызстанга дуа сурап кел деп жөнөтүп атасың да, дуа кабыл алынып турган жерден. Бул жерден мисалы үчүн 400 адам батат атасызбы? Жума сайын 400 жаңы адамдан келип турсун, дуа кылып турсун, Кыргызстаныбыз өнүгүүгө мына финансылык жактан көп аракет кылып атабыз. Ишкерлер көбөйүп атат. Эгер кафе-мафелерде дүйнө жүзү боюнча ачылып атат. Бирок
руханий жактан дагы мына подкрепление болуп, эми бул жакта жер болот. Келип туруп кыргыздар руханий жактан да бир нерсе сурап кеткенге. Мындай айтканда эки жакка тең иштеп атабыз, акыретке дагы, бул дүйнөгө дагы. Абзал Исас өзү вакыф деген эмне? Көбүнчөлөр ойлойт экен да. Вакыф деген бул имаратпы, вакыф деген бул гостиницабы, бул өзү түшүнүк эмне деген түшүнүк. Вакыф деген сөз арабча сөз. Вакафа же болсо аукафа деп токтотуу деген мааниде. Коюу, токтотуу. Нени коесуң? Аллах Таала берген мүлктү, Кудай Таала берген мүлк бар да, ошол мүлктү бүтпөйдөн же болбосо кайсыр бир бөлүгүн өзүңдүн менчигиңди ал. Ошол менчикти Кудай жолуна өткөрүп бересиң. Кайра Кудай Тааланын колуна койдуң деген сөз да. Аллах Таалага тапшырдың деген сөз. Мисал Соопчулукка. Мисалы, ал ар кандай болушу мүмкүн. Вакыф түшүнүгүнүн хадис бар. Мисалы, пайгамбарыбыз хадисте айтат. Вакыф түшүнүгүндө. Адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин бардык сооп эшиктери жабылат. Бирок 3 түрдүү сооптуу амалдын эшиги жабылбайт. Ал киши өлгөндөн кийин да артынан жетип тура берет сообу. Биринчиси ошол 3 түрдүү амал. Сообу токтобостон жетип тура берет. Башкача айтканда, азыр биз адам тирүүбүз, ар бир алган демибиз же сооп же күнөө. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүз же сооп же күнөө. Ар бир кылган кыймылыбыз же сооп же күнөө. Туурабы? Себеби биздин денебизде жаныбыз бар да. Ошон үчүн. Өлдү дегенде, адамдын денесинден жан бөлүндү дегенде бул өлдү. Жанагы счет токтойт, эсеп токтойт. Жана периштелер оң жагыңда периште жакшы иштериңди, сол жагыңда периште жаман иштериңди жазып жүрөт, токтойт. Бүттү. Бирок 3 түрдүү амалдыкы токтобойт. Соол келе берет. Садакат жария. Садакат жария бир коомдук пайдалуу орунду куруп койсоң, мисалы, мечит куруп койсоң, мечитти канча адам пайдаланып намаз окуса, ошол мечит жок болуп кеткенге чейин артынан сооп жетип тура берет. Курган адамга. Көпүрө курдуруп койсоң, көпүрө талкаланып кеткенге чейин соо жетип тура берет. Канал курдуруп койгон болсоң, канал талкаланып кеткенге чейин соо жетип тура берет. Суу ичкен адамдардын, жаныбарлардын канчасын сооптур, туура? Ушундай. Бул садака жария. Мектеп курдуруп койсоң, садака жариянын ичинде мектеп бар. Больница курдуруп койсоң, бүт ушул коом пайдалана турган, эл пайдалана турган жакшы иш жасап койгонбуз. Экинчиси илмун юнтафау бихи. Пайдалуу илим калтырып койгон болсоң. Мисалы, мен окудум. Окуп 10 адамды окуттумбу? Билген. 10 адам 10-ондон 100дү. 100ü 10-ондон 1000ди. 1000и 10-ондон 10 000 болуп кетти, туурабы? Кыяматка чейин улантчу болсо, ошол кыяматка чейин ошолордун окуган сооптору мага келе берет. Себеби менен чыккан да. Туурабы? Бул пайдалуу илим. Үчүнчүсү ыймандуу перзент калтырган. Валадун салихун яд'у лаху. Ыймандуу перзент калтырган болсо, анын шарты бар. Ыймандуу перзент болуш керек, биринчи шарты. Экинчиси яд'у лаху, артынан дуа кыла турган болуш керек. Өзү адам баккандын, бала багып, балалуу болуштун максаты эмне? Балалуу болуштун максаты бирөө гана. Артыңдан дуа кылыш керек, бүттү. Адамдар бул жерде да түшүнүктү түздөп кое турган нерсе бар да. Адамдар балдарды кайсыл түшүнүк менен тарбиялайт? Менин атымды сактап жүрө турган бирөө болуш керек дейт, туура? Неге атыңды сакташ керек? Сен кимсиң атыңды сактай турган? Шариатты карап көрсөң, шариат адамдын эмне максатта бала тарбиялаш керек экендигин да көргөзмө берип атат да. Баланы тарбиялаган максатың артыңдан дуа кылыш керек болду. Ал артыңдан дуа кылбаса, ал баланын не кереги бар?
Ошон үчүн ыймандуу баланы ыймандуу кылып, аны артыңдан дуа кыла турган кылып тарбиялаш. Жашоонун максаты ушул. Вакф деген сөз, демек, мынол бардыгы вакф. Үчөө теңби? Биринчи эле эмес, үчөө тең вакф. Ушул артыңдан сооп жетип турат туурабы? Вакф деген сөз артыңдан сооп жетип тура турган амал кыласың ушундай. Садака жария. Ошол Кудай Таала берген мүлктү ушул проекттерге колдоносуң. Студенттерге жатакана кылып коесуң. Меккенин, ушул жерден кошумчалап кетейин, Меккениндеги үйлөрдүн 70% вакф. Ошондойбу? Саат турат го? Саат вакф. Малик Абдулазиз деген падышанын атына коюлган вакф. Ошондо бирок ал жакка акча төлөнөт го. Мисалы Акча төлөнөт, ошолордон түшкөн акча каяка колдонулат? Жетим жесирлерге көргөзүлгөн эме бар да, эреже бар. Ошолорго кетет, колдонулат. Ошондой. Жетим жесирлерге, аларга жетим жесирлерге нарактан үй алып берет, жетим жесирлерге тамак аш берет, жетим жесирлерге кийим берет, ушундай да. Вакф. Ражихиде дүйнөлүк брендтеги гостиницалар турат, туурабы? Ражихи көрдүңөр? Ошол Сулайман Ражихи мындан бир канча жыл мурда 9 миллиард доллардык каражатты Кудай жолуна вакф кылып салган. 9 миллиард доллар? Доллар, 9 миллиард доллардык каражатты Кудай жолуна вакф кылып койгон. Окусаң интернетте бар маалымат. Канча гостиницалар вакф. Ошол турган гостиницалар, жанагы Ражихи мечитинин жанында турган Ражихи мечит өзү. Анын жанында турган гостиницалар, бер жакта турган социалдык шаарча, офистер, башкалары, стоянкалар бардыгы вакф ушунун бардыгы. Ошондо демек бир какой-то бизнес ачсам, бирок бизнестин кирешесин толук ала жолуна кетире турган болсо, бул да вакф болуп саналат. Бул да вакф болот. Сен ошол бизнесиңди вакф кылып койгон болосуң демек. Толук кетирсең. Кээ бирлер бар, бизнесин 3төн 1-ни ажыратып коет, вакф деп туруп. Кудай жолунда. Бул вакф. 3төн 1 тоже вакф болуп саналат. Ооба. Сообу кандай? Столду деле алып барып туруп вакф кылып коюп койсоң болот. Харамга, тура? Карылар үйүнө вакф кылып кой. Бир стул алып барып койсоң. Сооп турган. Көрүп атасыңар Харам мечитинде? Колесканы вакф кылып атышабы? Вакф ошол. Колесканы берип атышат соопчулукка. Ал вакф. Вакф бул исламдагы өзгөчөлүк. Бул башка динде жок өзгөчөлүктөрдүн бири ушул. Вакф Кудай Тааланын жолуна коесуң. Бирок бир нерсени билиш керек, биздин элде вакф десе биздин ата бабабыз калтырган, биз буга эч калбайсың. Мисалы мен бир нерсени вакф кылып койчу болсом, аны шарият боюнча, мыйзам боюнча дагы аны эч ким мен балдарым келип талаша албайт. Ал мурас эмес. Мурастан бөлөк. Ал Кудай Тааланын жолуна берген. Өткөрүп бергенсиң аны. Ошол тармакка иштетилет. Вакф кылган адам кандай сооптчукка ээ болот? Сообу вакф кылганда кайсыл тармакка иштетсең, Кудай Таала кайсыл тармакка тауфик берген болсо, ошол сооптору, мисалы, суу бергендин сообу канча болсо, канча суу берген болсо, ошончо сооп кете берет. Жетим жесирге башын сыласа канча сооп болчу болсо, башын сылагандын, туурабы? Сен эмнени максат кылып атасың? Ошондой сооп кете берет. Ажыларга тамак бергендин сооптор. Мисалы, Якупбек деген вакф бар. Биздин кыргызстандыктар 2006 жылдан бери 6000 ажыбыз 2006 жылдан бери кыргызстандык ажылар бекер жатышат. Меккеде. Бекер жатаканасы бекер. Неден? Ошол вакфтын эсебинен. Ата бабаларыбыз, мурдагы ата бабаларыбыз калтырып кеткен. Кыргыздар беле? Билбейбиз, улутуну билбейбиз, жазган эмес улутун. Өзбек болушу мүмкүн, тажик болушу мүмкүн, уйгур болушу мүмкүн, кыргыз болушу мүмкүн. Бирок алар келип калды. Мисалы Якупбек деген. Якупбек Кокан дейт. Кокондук Якупбек деген вакф бар. Ал вакфтын коюлганына канча билесизби? 165 жыл болду. 165 жылдан бери турат. Азыр өзү Якупбек келген эмес экен, Меккеге келбептир. Кытайда азыркы уйгурлар жашаган жер бар го. Ошол жакта аскер башчы болгон экен. Бияка келген эмес экен. Акча жөнөтүп, Харам жанында, Кабанын жанында 4 бөлмөлүү үйдү
алдыртып уақыф қылып қойған екен. Келген ажылар, ошол жақтан келген ажылар жашасын депчи. 165 жыл мурда мындан. Азыр бүгүнкү күндө канча адамга жатакана берет билесизби? Өзү ошол мезгилде 4 эле комната болгон. Азыр Кыргызстандан келген 6000 ажынын 3300 бекен, 3400 бекен, 3 кыскасы 50%-тен көбүнү бир Якупбек өзү алат. Вакфы. Ошол вакфы. Өзү келген эмес, Меккеге келген эмес. Бирок акчаны жөнөтүп, ажыларга деп алдырып койгон. Ниети күчтүү экен. Аллах таала сактап койгон. Саудияда вакф министрлиги бар. Вакф министрлиги коргойт вакфты. Вакф мыйзамы бар. Ким көзөмөлчү болуш керек, көзөмөлү кандай адамдар болуш керек, башка болуш керек, бардыгыны менчиктеп кетпеш үчүн бирөө. Менчиктеп кетпеш үчүн, жоголуп кетпеш үчүн сактайт. Шарият талаптарына жараша атайын өздөрүнчө Саудиянын мыйзамы бар. Ошол мыйзамдар менен. Бурун пайгамбар саллаллаху дорунда, сахабалардын дорунда да вакыфтар бар беле? Усман разияллаху анху вакф калтырган. Усман разияллаху анху калтырган вакф азырга чейин бар. Бир булакты алып туруп, кудукту Яхудиден сатып алган да. Ага бул жерден акыл иштетип койгон. Ал эмени мындай кылган. Биринчи ал Яхудиянын жөөттүн кудугудан элдер сатып алып турган да. Күн сайын аласың, бир чак алсаң мынча пул бересиң. Акчаны ушинтип алып. Анан бир күн Усман разияллаху анху келет да, наркыга келишим түзөт. Давай шуну мага жарымын сат дейт. Бүт сат десе сатпай коет. Андай болсо жарымын сат дейт. Жарымын сатат. Канча сатат жарымын? Бир күн Усман разияллаху анху иштетет. Бир күн наркы иштетет. Усман разияллаху анху өзүнүн акысы келген күнү мусулмандарга бекер берип сатат. Вакф. Айла жок, нарк банкрот болот да таштап кетет. Ошондон Усман разияллаху анхунун эмеси, кудугу азырга чейин турат. Мадинада вакф. Ушинтип башталган. Мусулмандар пайдаланат. Бул коомдун негизги мына алсыз катмар бар го. Жетимдер, жесирлер. Аларды акыбалын сураганга жакшы да. Аларга жардам бергенге вакф деген нерсе. Сиз өзү айтып атпайсызбы, бул жакта ошо президенттин колдоосу менен ушуну колдоосу дегенде бул кандай болуп калат? Сиз бул жерде подрядчик болуп калдыңызбы же ошол жактар мындай тактап айтып берсеңиз? Колдоосу дегенде кандай, ошо башында биз өзү баштаганбыз да. Анан Садыр Нуркожоевич чыгып туруп ошол айтты балдар. Баардыгын биз чыгарайык, сен ошо чыгарган тыйындарың бар неме кылып кой бер. Биз өзү негизи башка жактан здание караганбыз, кол алышып койгонбуз. Анан эзептеп, тияк-бияк кылып көрдүк, жер карап көрдүк, мындай кылып көрдүк, чогуу ошо Садыр Нуркожоевичтин адамдары менен биргечи. Анан тошто көрдүк, что сатып алып эле нолдон салган оңураак болот экен, арзаныраак чөт экен, и квадратура чоңураак болот экен. Ошон үчүн анан жерди сатып алдык. Колдоосу дегенде ошол от нуля до бардыгына чейин, ошо Адан Яга чейин Садыр Нуркожоевичтин каржылоосу менен болду. Мындай көп теориялар бар экен, бул ошон Садыр Жапаров билбейт болчу, бул баласы келди, антиги болду деп көп сөздөр жүрүп атпайбы? Ошондо кандай, чындыгында кандай болду? Эми баласы келеби, атасы келеби, бирок акыркы чечимди Садыр Нуркожоевич чыгарат да өзүчө. Кандай болбосун ошо Садыр Нуркожоевичтин өзү. Эми ал деле өзү намаз окуган инсан экен. Булардын атасы Нуркожо. То есть вакыттын аты да Нуркожо атындагы кыргыздардын жатаканасы болуп атат да. Анан баягы атасы деле ыйман балдарына чачып кеткен экен. Бешмал намаз окуйбу, окуйбу билбейм, бирок по-любому ыймандын нуру бар да. Ыйманы болгон үчүн адам салат да. Болбосо ыйманды ахиретти түшүнбөгөн, соопту түшүнбөгөн адам мындай ишти кылбайт деле да. Жалпысынан канча акча кетти бул жерге, курулушка, мебелге? Аз дагы полный санап бүтө элекпиз. Жердин өзүн 3 миллион 200 га алганбыз. По-моему, дагы бир 3-4 миллиондой кетсе керек. Дагы бүтө элек жерлер бар да, Светти кече 80 000 реал төктүк деп өтүкпү. Анан бул вакытты еще вакыт министрлигине өткөзүп бере турган бар да. Вакыт министрлигине, то есть мына мисалы кече Синдир айтканда, могу столду сиз вакыпка койдуңуз да. Артында ана вау менен жазылып турат го эмесеңиз, харамда вакыт эмес. Мына сиз столду койдуңуз, болду. Бул сиздин атаңыздан арнап койсоң, сизгеби же атаңызга кимге койсоңуз ошонун атынан кетет. Мечитке келип калдыңыз сиз. Келип калсаңыз стол жок болуп калды. Карасаңыз сиздин столуңузда бирөө отур. Сиз айдайм, стол меники, столду кайда берип кой, мен деп айта албайсыз да. Болду, вакыт министрлигине өтүп кетет. Бул дагы уже что вакыт министрлиги бул жакта айтпайм.
149 жылдан бери вакыф болуп атпайбы белесиз. Бул уже бул вакыф министрлигине өтүп кетет. Негизинде бул Садыр Нуркожоевичка дагы тиешеси жок, меники дагы тиешеси жок, муфтияттын дагы тиешеси болду. Уже биз кагаз жазып беребиз. Кимдер жатат, кимдей кылат, ошол мыйзамды коргоп берет. Эртең бирөө келип алып, Садыр Нуркожоевичтики мага берип койгула, анан мен тигинтип койгула же муфтият тартылып тургандай же мен биз сүйрөп кете тургандай же бир дин комиссиясы бирде эч ким эчтеке кыла албайт. Ошондой эле болду. Мындайча айтканда, НАСА неме кагазы бар го? Калтырат го, ошондой кылып туруп жазып кетет. Болду, ошонун негизинде эле уже вакыф министрлиги өзү контролдоп турат. Дагы могу азыр сөзүңүзгө аралчы. Могу арендага берилет деп өтүп, жана 4 боксчу. Ошондон түшкөн акчадан сразу прямой вакыфка чыгат. Ошол жактан анан кайда бияка эмне муктаж болсо, ошого которулат. Өзү мисал үчүн алалы. Садыр Нуркожоевичтин бир упактары бир 2 кылымдан кийин келип бул жерге, "О, мен атам бул жакта каржылаган, мен бул жакка бергиле" десе да бере албайт. Бере албайт. Грамм бере албайт. Ала албайт дагы болду. Ошо Садыр Нуркожоевичтин атынан Нуркожо атында вакыф болуп кете берет болду. Кийин могу жака мисалы азыр центрде эле болуп атпайбы бул? Саат нерде эле турбай, атак менден карамга 10 мүнөт негизи. Машина менен бара турган болсо, автобус менен 15 мүнөт. Кийин но район жыла турган болсо, булар ушундай да коргоп берет. Кийин мисалы нону оценивать этип туруп, мисалычы, балким азыр 10 миллион болгон болсо, мисалы деп коелу, кийин может 70-80 миллионго оценивать этилет дагы, мамлекет нормально адилеттүү кылып чечип берет. Бул нар жака жылып туруп, ушунун ордуна дагы ушундан 5-6 корпус алып койт. Тигилер ушинти көбөйгөн да. Башка вакыфтар сааттын жанында болгон, кийин жылгыла биз силерге төлөп беребиз деген, алар акчаны көбөйтүп отуруп, бүгүнкү күндө вакыттын немеси 2 миллиард деп келет да, состояниясы. Булар уже гостиница куруп, тияк-бияк куруп, ошондон түшкөн акчаны дагы иштетип, бирок ошого айтат, ошо жана Якуп бейдин урпактарынын бирөө келип акча сурап келип турат. Өзү ал ушу Кытайдабы, каякта ушу жана мусулмандар бар го көчүндөр. Келип ошол акча сураза, жана кагазда караса, урпактарына акча берилет деп жазылып да. Жананча 2 миллиарддан 1 тыйын бере алган эмес да. Ошон сен кандай жазасың? Ошон үчүн биз жазганда кыргыз элине жана кыргыз жарандарына деш керек болуп атат да. Кыргыз жарандарына болуп калса, биздин Америкада кыргыздарыбыз бар да. Россияда канча кыргыздарыбыз бар, гражданин. Алар кире албай калат. Ошон үчүн кыргыз элине, кыргыз жаранына. Кыргыздын жаранына дегенде биздин уйгур бир туугандар, өзбек бир туугандар, дунган, иншалла орустар мусулман калбаса, алар деле либойно ошондой караштырып, ошондой кылып жазылат да, иншалла. Машвара кылып азыр эме кылышып атат, комиссия түзүп, иншалла ошонун негизинде. Бул жерде бул эмени гостиницаны эме кылыш керек деп, постоянно оценивание эме кылыш керек, обслуживание кылыш керек. Ишкерлерге бул жерде жумушчулар керек, тазалай жууйт турган, тамак берип турган, негизи элечи. Алар каяктан алып, Пакистандар болобу же Кыргызстан алып келип иштетесиздерби? Биздин кыргыздар чыдабайт го бияка, чынын айтканда. Кызмат кылам дегендер болсо келсин, проблема жок. Так негизи бул жакта хаускипинг жыйнай тургандар 24 саат бою уктабай тик тура турган биякта филиппиндер бар болуш керек, мусулман филиппиндер бар. Анан ошол пакистанецтер Кыргызстандан келип иштейм десе проблема жок, карап эме кылып атабыз. Бул жакта ызык болуп атат, анан биздин кыргыздар сөгөт мисалы. Келип ал тигиң жок, бул жок, тиз кечип калса эме кылат. Ошол жерде бири-бири менен жакалашып, мушташып отурбасын деп ошо мындай русскоязычный түшүнгөн. Так управляющийлер бир-экөөнү кыргызды коебуз обязательно. Жакшы, адеп акылактуу балдар баардыгын контролдоп, анткени бул жака колл-центр коюш керек да. Колл-центрге койгондо жооп бере турган, мисалы, кыргыздын 1 жыл бою келип жата алышы мүмкүн. Ал студенттер жата турган бул башка маселе, андан тышкы умра кылган бир 10-15 күн ичинде умра кылып кетиш керек да алчы. Кечке жата албаш керек. Ошон үчүн колл-центр коюп, программалар түздөп, баардыгын эме кыла турган 1-2 эме болот да, иншалла Кудай. Эми алар расходтор кетет да бул жакта ошолор. Алар зарплатасы бар да, бир нече там полотенцелар барсаң сатып алышы мүмкүн, көп нерсе бар да ошондой. Расходтору тигил коммерциялык помещение ошону обеспечить этип алабы. Ал пока бирөө иштетмейинче ким бул жакты каржылап турат расходторун? Обеспечениеден президент айтты, ошо 2-3 жыл системага келгенче биз өзүбүз каржылап турабыз деди. 2-3 жыл өзүлөр. 2-3 жыл өзү каржылап турат. Анан эми көрөбүз да, өмүр өткөнчө биз деле карап турбайбыз. Колдон келгенин баарын эми салып коюп туруп карабайбыз да, келип нар жактагын бер жактарын карап контролдоп, что эртең сынып бирдеме жок болуп кетпей тургандай болуп, мында бир татыктуу караганга аракет кылабыз да. Анан муфтиятта, мына ажыздагы штабтагылар келип жатышы мүмкүн, муфтиятта келип көзөмөлдөшү мүмкүн, карап баардыгы биргеликте ынтымакташып, иншалла Кудай буйрса. Бул жерде мындай муфтият менен да бир текшерип атпайбы? Элдер айтышы мүмкүн да, муфтият көбүн керик адамдар айтат го, муфтиятка ишенбейт, келип алып муфтияттар каалаганча жатып алып, адамдарды өзүнүн каалагандарын тандайт деген маселелер болуп калышы мүмкүнбү? Ошону жазганда жазып коебуз да берге, ким кирет, ким чыгат, что менин туугандарым да кирип чыгатпаш үчүнчү. Эртең билим келип умрачыларын жаткызып атыр дебеш үчүн
камера бар да, 24 саат бар, камераны коюп туруп, ошон камерди көзөмөй тургандарын да үстүнө коюп коебуз да. Ким кирди, ким чыкты, кандай болду, эмне болду, ушу имуществолордун баарын өткөзүп бергенде эмнелер бар эле, эмнелер жок эле, өткөзүп алганда эмнелер бар. Ошолордун баардыгын комиссия түзүп контролдоп коебуз да. Чтобы эч кимден баягы айтат го, өзүңдүн саманаңа бек бол, кошунаңды уру тутпа дегендейчи. Баардыгын система кылып дайындап коебуз, болду. Ошодон рамкадан ары бери эч ким чыга албайт. Мен дагы, ким дагы баардыгы. Даже Садыр Нуркожоевдордун өздөрү эле айтат, биздин туугандар деле келсе, колл-центр кылып чалып, ушундай кылып ушинтип келип жатып кетебиз депчи. Бул болду, уже өткөзүп бердик депчи. Анан берде аша чаптыртпайт, Вакыф министрлиги бар да, баарын контролдоп турат да. Вакыф министрлигинин документтери дайындалып атат. Ошол жакта биздин устаздар, ушу Абдышүкүр Дамылда, Максат устаз да, кимдер бар, баардыгы ушу муфтият менен биргеликте жакшы кылып берип, комиссия болуп иштеп чыкса, иншалла. Анан ошонун негизинде ошол тартипте кетебиз да, иншалла, Кудай буйрса. Сиздерде жакында көп теориялар болду. Билим Айнаев, мисал үчүн, буга чейин канча мамлекеттик кызматкерлерди тоскон, бунусунда Камчыбек Ташиевди, жанында чуркап баарыбыз көрдүк, Камчыбек Ташиев жанында Түмөнбаев, Шыкмаматов, анан кийин алар кетери менен дальше Бабанов келди. Неге бардыгы сиз менен келип калат же кандай болуп калат бул жагы? Сиз мамлекет менен байланышыңыз барбы? Неге вакытты сиз аркылуу куруп атат, башкалар аркылуу эмес? Ошондой көп суроолор жаралышы мүмкүн да? Негизи жакшы суроо экен, Тачка. Аны өзү негизи тияктан сураш керек го. Себептери билбейм, мисалы мен азыр умрада, лидер умрада баягы сен элдин алдында жүрсөң, постоянно сөз болосуң да. Мындай дейт, тигиндей дейт. Анан мен умрачыларда бул жакта, мен өзүм Дубайда иштерим бар билесиң да. Колдон келишинче Алла ыраазы үчүн кызмат кылып атабыз. Аллах Таала көрүп туруп деле ошо татыктуу инсандарды татыктуу бир кызмат кылсын деп бизге жиберген чыгар. Негизи татыктуу болбосок дагы да. Болбосо мен деле ушу Кыдыршаевичти тозобуз, ушу Каныбек Түмөнбаевди, башка Бабановду, ушу президенттин вакф салып калат деп ойлогон эмесмин. Бир болот адамдардын каалоосу, бир болот Алланын каалоосу да. Бир Алланын каалоосу ушул болгон экен. Ушундай болуп калды. Мен деле түшүнбөйм. Маселе ошондо алар өзүлөрү кайрылды же сиз кайрылдыңызбы? Эгер мисалы үчүн кээкир ойлошу мүмкүн, Ташиев келип атат деди. Сиз сразу чыга калып, Ташиев мен сизди кылам тыйынып чыктыңызбы же алар келип туруп, наоборот силерге кайрылды? Кандай болуп калды? Кыдыршаевич келип атканда эмнерде вес муфтият түзүлүп калганга деле эме бар да, мисалчы. Масол бардыгычы. Мени тосуп тиякпай кылып кой дешти, тосуп кылып койдум, жакшы кызмат кылып. Адамды билиш үчүн 3 нерсе болуш керек да. Мен сапарга чыктың беле, чогуу жашадың беле, алыш-бериш кылдың беле депчи. Кыдыршаевич жөнүндө менин оюм башкача болчу, чынын айткандачы. Мындай баягы адамдарды ушуруп тиякпай кылып атсачы, анын деле түпкүрүндө бар экен. Болуп калды, мейли айтып коеюн, ушунча болду Айтыш керекпи, айтылыш керекпи билбейм. Кыдыршаевич менен сүйлөшүп отурсак, мен таң алдыра турган сөз айттым. Балким бул умрага келатканда ушундай болуп даярданып келиш керек да. Сүйлөшүп отурсак айтат, умрага келердин алдында башка адамдар келип жүргөндө мен деле келгим келип жүрчү дейт. Качан барам деп пландаштырып жүрчү, мен ушул күнгө насип болгон экен. Аллах Таала чакырды, келдим дейт да. Анан президент экөө дос болгонун айтып берди, суй урматы бар экен, экөө жакшы. Анан сүйлөшүп отуруп калып, анан айтат, умрага келатканда классташтардын баарын жыйнадым дейт. Эски классташтар, жана пахта коюп жүргөндөр эмес, деп эртең Манаска деңе биткенде айылдагы классташтарым дейт. Баягы университеттен окуган, мектептен окуган классташтарым баарын чогултуп, анан айттым дейт. Мен умрага кетип атам, ушу пайгамбардын шаарына бир ушу татыктуу үмөтү болуп баргым келет, бир ушундай бир умранын урматына силерди чогулттум, чай берип коеюн деп, кимдин кредити бар болсо айткыла, ошону төлөп берейин дедим. Жартысынан көп эле көтөрдү дейт. Бирөө 5000 сом божду, бирөө билбейм канча. Анан ошонун кредитин карабайсың, бул мисалы мен өзүм андай кылып көрбөптүм, чынын айтсам да. Мисалы, ушу пайгамбардын шаарына келатканда, ушу Алланын үйүнө келатканда, ушундай бир ниет менен ушинтип келдим дейт да. Анан карап отурсаң, мындай Равзага киргенде көз жаш алганы, мисалчы 5 мал намаз окуп 4 айга чыгып келгенде эле кээ бирлер ыйлабайт, мисалы да. Илим 10 жыл аламчы. Мындай Кабага келгенде мындай көз жаштары ыйлагандары, дуа кылгандары баягы түпкүнүнөн бар экен да, баягы. Жок эмес, мурундан бар экен. Анан Алла разы болсун, чогуу жүрдүк, сапарда жүрдүк, нар жак бер жак батасын берип, жакшы разы болуп кетти. Каныбек Түмөнбаев менен ал Каныбек Тургунбаевич бол элек деле мурун мамилебиз бар болчу, умрага чогуу жетелешип эле мэрде бир комнатада кучакташып эле жатчык иншалла. Жакшы ага инилик эмебиз бар. Биз бул жака кимиз келбесин кызмат кыла беребиз да.
чиновниги келеби, байы келеби, кедейи келеби, бейбашы келеби, бандити келеби, биз бардыгына жакшылык каалайбыз. Аллах Таала Куран айткан, силер эң жакшы үммөт болуп чыгарылыңар, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чыгар. Кече Бабан байкебиз келди. Мисалы ага деле кызмат кылып. Интернетте көрүп атам мен ушунчалык жаман нерселерди жазып атат. Эми адам мисалы умрага бир жолу келип эле оңолуп калышы мүмкүн эмес да. Мисалы 40 жыл бою өмүр Алланы тааныбай жүргөн адам келип туруп бир жерде 40 күндө деле оңолуп кетиши мүмкүн эмес да. Убакыт керек да. Азастан азыр баса тигиндей болот, Алла түшүнүк. Албетте бул жерде айтылган хидаят жана береке бар. Адамдар жөнгөлөп аткан жок. Мисалы хидаят деген көрүп атат. Кып-кызылдарды көрдүк. Лидер убара менен атайын атабызды жиберелер, акырын дават кыласың, кызмат кыласың, тиякпай. Вообще намаз окуган мындай жана аттар бар го, жүгүн салдырбаган, эр токтон тоңкуганчы. Ошондойлор келип тур, 10 күнүн ичинде совсем өзгөрүп кеткендерди көрүп атабыз да. Ушуга жакшы эмеске сурайлап койбойм сразу. Оңолгондорун байкадыңызбы? Балки мамлекет кызматкерлеринин арасында. Көрүп атабыз оңолгондорду. Мисалы, Каныбек Тургунбаевич ошол мисалы былтыр өзү келген, быйыл 45 кишисин алып келди да. Аны дагы элдер андай-мындай деп абсурдайт этет. Эми өздөрүнүн акчасы менен келип атат да алчы. Жөн эле акысына кирип атасың. Азыр эртең мисалы жооп бересиң да. Өзүнүн акчасы менен келсе, мамлекеттин акчасы менен келди деп атат. Эгер мамлекеттин акчасы менен келбей калсачы, эртең Алланын алган анын акысына кирди да. Не деп жооп? Управ делами балдары менен мен тааныштым, мисалы ошол Кыргызстанга кызмат кылып аткан жигиттер да, ошолордун жүрөгүн оорутпай жакшы жазып коюш керек эле да, мисалычы. Анан наркы бери бүттүгү адеп акылактуу, болбосо бардыгы эме балдар. Бүттүгү мындай жетекчи балдар. Жок дегенде бир ошо эменин жетекчиси, бир аларчанын бирдекенин жетекчиси. Бардыгы намаз окуган. Алмамбет Шыкмаматовду айтып коюш керек, учурдан пайдаланчы. Чисти эркек адам экен да. Мынакей ушу учурдан пайдаланып, мен бетин айткан жокмун. Адам каралчык айта албаган, адам каралчык айта албайт. Бул дават мээнети болуп атканда дагы, өзү саясат политик болсо дагычы, дават мээнетинде мына алымдар бар го, бар дават, илим алып жүргөндөр, ой, тигиден бирөөдөн корккондон дават жок деп атканда, единственный туруп акыйкатты айткан. Мындай, токтой тургула, салмактап, Кыдыршайычка туура жеткизейик, президентке туура жеткизейик. Акыйкатты айткан Алмамбет Шыкматов да. Коркпой турупчу, эркекче. Муну кыргыздын эли билип коюш керек. Мындай инсандарга дуа кылып коюш керек да. Алымдарың ачык эле айтайын. Алымдарың мындай китептен карап чыктык, жок экен, анан мындай экен, тигиндей экен дегенде коркпой чыгып тур, мынакей мындай туура жеткизип, туура кылып, мындай буягын тууралап койсок, буягын тууралап койсок болот деген Алмамбет Шыкматов. Балким азыр элдер билбейт чыгар. Мен учурдан пайдаланып сөзүн кепилдикке алып туруп өзүм айтып атам да. Бул инсан Кыргызга күйгөн инсан. Кыргыздын жаштары үчүн, кыргыздын дини үчүн чынында переживать эткен адам ошондой болот да. Кудайдан корккон адам да. Пенделерден коркуп эле жата калып, буну айт десе айт, туура кыл, андай эмес. Акыйкатты айтсаң, Алланын жардамы болот да. Учурдан пайдаланып, Алмамбет Шыкматов, сизге Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Адамдардан жакшылык күтпө дейт го, Алладан күт дейт го. Иншалла ахиретке барганда өзүңүздүн кылганыңа жараша өзүңүздүн эмеңизди алат болуш керексиз деп ойлойм да. Бабан боюнча айта турган болсок, эми көйлөр абсурдайт этип атат, 5 мал намаз окуйт мисалычы. Жашоосунда бирөө алар келбей эле да. Алла чакырды да. Чакырган чакыра берет. Бирөө ошого жараша Аллах Таала жоопкерчиликти түздөйт да. Эми бул оңол болсо анан кредити бар, анан эм банкы. Кезинде Бабановду мен деле айткам. Артынан да айткам, алдынан да айткам, көп эле сөздөр айтылган да. Бирок ошо бирөөгө баа берерде эрте шашып кетпеш керек экен да. Мисалы мен кээде адамдарды туруп бирөөдөн угуп аласың, бирөөдөн көрүп аласың, баа берип аласың да. Анан кийин сен ойлогондой болбой калып, бал жакшы адам болуп чыккан болсо өзүң бетиң күйүп калат, уялып каласың да. Мен ошондой ситуация өзүмдө эле болгом да. Ошон үчүн мен насаат айтып кетейин, муну акталып көрсө. Бирөөгө чечим чыгарарда интернеттен окуп алып эле, бирөөнүн сөзүнө, бирөөнүн ушагына ишене алып эле бир адамга эч качан баа бербеш керек да. Сен аменен чогуу болдуң беле, алыш бериш кылдың беле, сапарга чыктың беле, мамиле болду беле, адамдар сүйлөй берет, көрө албастыктан сүйлөй берет, ичи сонун. Сен өзүң аралашпай туруп баа берген бул акмактык да. Анан бирөөнү өтө жакшы көрүп, өтө эме болуп кетпеш керек дагы экен да, ортосун. Себеби ал эртең сени таштап кете турган болсо, эртең сени артыңан канжар сая турган, бычак сая турган болсо, что разочарование болбой тургандай, сен ага эмес, ортосун кармаш керек да, ошон үчүн золотая середина. Анан ким Алла үчүн кызмат кыла бериш керек, Алла үчүн болсо ал чарчабайт. Адамдар үчүн болсо милдет кылып баштайт да. Анан умрага келип эле тигилер келди, оңолбой атат, мындай кылбай атат. Эми оңолгондор болуп атат да. Мейли 100 адам келсе, 50 оңол болсо, 50 деле оңолсун да. Мисалы да, арак ичип жүргөндөр ичпей калды, намаз окуп калды. Халал той деген каяктан чыкты мисалы өзүчү. Ресторандарда арак ичпей калган, халал ресторан деген, халал таксиге чейин чыгып кетти го мисалы.
ушунчалык адамдар дин менен кыла берсе Аллах Таала дүйнөнүн дин алып келип коет. Намаз окуй турган кийиндердин баары чыгып атат. Зоочкасы менен, биягы менен, тиягы менен. Эгер адамдар дин менен эле жашай турган болсо, Аллах Таала дүйнөнүн динди сүйрөп алдын алып келет да. Буга күбө мына сахабалар да. Маселе мындай суроо берейин. Ушул маалик кызматкерлерин келгендердин арасынан кимилери биринчи жолу келди? Биринчи жолу келди. Кыдыр Шайыч биринчи жолу келиптир. Биринчи жолу келиптир жашоосунда. Жашоосунда биринчи жолу келиптир Кыдыр Шайыч. Бабанов да биринчи жолу келди ошко. Бабанов да биринчи жолу. Руслан Казакбаев да вообще золотой инсандар да. Адамды жамандаш баарынын колунан келет. Вот макташ колунан келбей ошол маселе да. Сен адам үчүн жакшы сүйлөп коюш керек. Ал жакшы үчүн спрос болбойт. Болуп калса болду, болбосо болбойт. А жаман сөз сүйлөгөн үчүн сен сөзсүз жооп бересиң. Ал адамдын алдында болбосо дагы кийин акыретте жооп бересиң да. Мен мисалы Бабановдо деле оюм мындай болуп жүргөн, эми сүйлөшүп тияк болгондон кийин мен өзүм уялып калдым да мисалы да. Анткени билим Алла разы болсун ушундай деп умар кылдырдык, жума кылдырдык, жума намаз окуттук, анан кел дуа берейин, Роббана атина фидуня дуаларды айтып атат мисалы да. Бул жака келип 15 күн жүргөндөн бери дуаны жаттабай кеткендер бар да мисалы, ичинде бар экен да. Эми ал өзүнүн маселеси, эм банкпы, кредитпи, аракпы, эмне кылат ал. Аллах Таала чакырды, акырын оңолот да. Биз наоборот, Алла разы болсун, мындай эртең балким жүрөгү ачылат чыгар, кайрымдуулук кылып чыгат чыгар мисалы. Мисалы кечээ мен айттым бир жакшылык кылып атаңызга дуа Куран окуттум. 500 адам чакырып тамак аш берди мисалы. Тарыхта мисалы биз деле себепкер болуп калдык да жакшылык кылышындачы. Муну 500 адамды чогултуп бергенби, берген эмеспи билбейм, бир кандай максатта берген берсечи, берди Алла разы үчүн. Алланын коноктору атасына Куран окутуп коюлду деп. Акырын болуп баягы бара көч түзөлөт дегендейчи. Биздикинин ою боюнча 14 күн умрага барып келди, болду ал чоң ажы болуп калыш керек болуп калып атты алчы. Же максат амылда болуп калыш керек, ал молдо болуп калыш керек болуп атат да. Эми акырын да биз деле убагында жаңы жыл тосконбуз, убагында жүргөнбүз, дагы деле инсанбыз. Адам күндөн күнгө оңолгонго аракет кылат да. Но сахабалар адамдарды өлтүргөн го, мисалы, кезиндечи. Кийин динге келди, адамдардын ушу тозоктон куткарып акыретке, бейишке кирип калышына себепкер болду да инсандарчы. Мисалы Умар разыяллаху мисалы пайгамбарыбыз ушул жакта пайгамбарчылык бергенде 6-жылы пайгамбарыбыз ислам жынды бергенде 6-чы болуп исламды кабыл алып атпайбы? Ошондо пайгамбарыбыздын 6-жылы пайгамбарчылык берилгенден кийин мисалы эң кызыгы кечээ биринчи пайгамбарыбыз биринчи күнү төрөлгөн, биринчи күнү пайгамбар болгон, биринчи күнү Мадинага хижрат кылып кеткен, биринчи күнү 63 жашында өлгөн болуп атпайбы? 40 жашында пайгамбар болгон. 40 жашында ушу биз пайгамбарыбыз төрөлгөн жерде турабыз, Куран түшкөн жерде турабыз. Умул Куро де шаарлардын энеси ушул жерде турабыз да. Пайгамбарыбыз деле ногулардын баары айбан кылбаган иштерди кылып калганда буларчы. Пайгамбарыбыз келди дагы, пайгамбар ушуларга дин таратып ошолорду адам кылды да. Акырындык менен да. Ошол 6 жылда 40 эле адам исламды кабыл алган болуп атпайбы? Умар пайгамбарыбыз берилгенден кийин Умар динди кабыл алып аткан болсо 6-жылы. То есть ошондо 6 жылда 40 эле адам исламды кабыл алган экен да. Кийин канча болду? Дүйнө жүзүнө дин жарады. 1,5 миллиард мусулман. Ошон үчүн акырын оңолот да. Сразу эле бир умрага келсе эле оңолуп кетиш мүмкүн эмес да ал. Албетте тоо кылыш керек, аракет. Оңолсо өзү үчүн, оңолбосо да өзү үчүн да. А биз отуруп эле көрө албастыктан өзү келе албайт, бирөөнү да келтирбейт да. Сүйүнөш керек ыйыкча. Тайрактап Таиландда жылаңаш жүргөндөн көрө, ичип алып бирөөнү өлтүрүп жүргөндөн көрө, жок дегенде арам адал экенин билип калат. Кичине пайгамбар ким экенин таанып калат, диннен эмне экенин таанып калат. Канчалардын көрдүм Нурсейит, ушул жака келип айылына жол салгандарды көрүп атабыз. Айылына үй салып бергендерди көрүп атабыз, мектеп салып бергендерди көрүп атабыз. Анан кээ бирлердин ою боюнча эле ушу эме да. Ушул жака келгенден көрө үй салып берип койбойбу депчи. А сен өзүң эмне той тоспой эле үй салып берип койбойсуң мисалы да. Ушунча ысырап кылып атасың, той тозуп атасың, кыз узатып, ошону кылбай эле кошунаңа жардам берип койбойсуңбу мисалы да. А бул өзүнүн акчасы менен келип атат, сен акчаң менен келген жок да. Ал анан кийин иман көтөрүлгөндөн кийин чечим чыгарабы? Кечээ бир аксакал бир сөз кылып берип отурса айтат, 38 жыл болду аялым менен ажырашып кеткем дейт. Колун сындырып койгон элем дейт. Мен 1 саат сүйлөп бердим. Чалып туруп аялына кечирим сурады да. Ыйлап туруп аялының, ал мен балдарымды экөө ажырашып кеткен экен. Бирок ошол иман мынакта күч көтөрүлдү да. Көтөрүлгөндөн кийин баягы кылган күнөө ишине ушу жүрөгү чыдабай, иман көтөрүлгөндөн кийин анан жакшы иш кылып баштады да. Иман көтөрүлсө жол салып баштайбы? Иман көтөрүлсө байлыгы менен бөлүшүп баштайбы? Иман көтөрүлсө элге жерге кызмат кылып баштайбы? Иман көтөрүлбөсө каяктан ал? Ал кылган элге жерге мекенди сүй имандан деген исламда айтылган да. Анан иманы көтөрүлсө мекенди сүйүп кудук судук чыгарып баштайбы? Болбосо каяктан да? Ошого анан кийин арабтарга акчаңарды таштын. Турцияга анда эмне ташып атасыңар акчаны анда, мисалы? Турцияга канча эз алып атасыңар? Турцияга барбай эле жетим жесирге жардам бербейсиңер, эмне бербей атасыңар мисалы да? Таиландда эмне жүрсүңөр тайлаңдап мисалы?
Жаңы жылды не тостыңар? Жыл жатканын баарын аттырып, шампанскийдин баарын аттырып, бер койбой белеңер ошолорго. Сен жок, бул көрө албастыктан келеле келип чыгат. Адамдардын кеткенине көрө албастан ушу диндин душманы, ушу будараш деп ушундай болуп эле, бу ичи тарлык кылып эле ошондой кылып. Келе берсин, Кыргызстан ашып кетсе канча бир 20 миң умрачы келет. А Дубайга канча миң? 100 миң адам барат Дубайга. Аларды эч ким айтпай эле го. Таң аласың да эми. Ошон үчүн ыйык жерге келе берсин, ыйык жердин нуру бар иншалла. Биз эми пайгамбардын шаарына келип атабыз да. Бул ыйык деп Аллах Таала Куранда өзү айтканда. Кээ бирлер бар, Куранга да ишенбей досум бар айтпайм. Куранга ишенбейм дегенде. Куранда эмне дейт? Бул китеп эшек күмөнсүз таквалар үчүн. Бакара сүрөсүн ачканда, мисалы, Алиф лам мим, бул китеп эшек күмөнсүз таквалар үчүн туура жол. Алар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген ырыскыдан сарпташат деди. Нурсейит өзү нактадан иштеп, анан акча табып төө сойбоду мисалы. Төө соёт деген жок. Биз берген акчадан Нурсейит төө соёт. Нурсейиттеги акча ал Нурсейиттики эмес, ал биздики деди. Кааласа азайтып берип коебуз, кааласа көбөйтүп берип коебуз. Сен мисалы 10 жыл мурун төө соём деп ойлогон эмессиң да. Төө эмес, өзүбүзгө бут кийимге акча жок болчу да. Бирок Аллах Таала берди, сен ошону туура иштеттиң. Ошо берилген байлык адамдардын акысына иштетилсе, бул жакшы нерсе. Ошон үчүн туура эмес иштетилсе, ал өзүнө зыян. Аллах Таала айтып атпайбы, биз берген ырыскыдан деп атпайбы. Алла кааласа азайтып коет, кааласа көбөйтүп берип коет. Кече президентибиз түрмөдө эле, мисалычы. Адамдардын баары адилетсиз болду, мындай болду, камалды, баласы өтүп кетти. Бүгүн падыша. Бизде падыша болуп жүргөндөр мамлекетте качып жүрүп, мамлекетти бата албай жүрөт. Жашоо алмаша берет. Аллах Таала бул өзү контролдойт, өзү каалагандай берет. Ошо берилген нерсени туура иштетип калыш bizde да. Алар айтат, намаз окушат, гайыпка ишенет, биз берген ырыскыдан сарпташат. Сага дагы, сени мурункуларга дагы кыямат күнү иман келтиришет. Ошол Роббисинин алдында туура жолдо, дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Красавчиктер дегендер да, мындайча айткандачы. Эми айтайын дегеним, ошол ар ким өзүнүн берилген акчасы менен, өзүнүн мал жаны менен келип атат да. Бирөөнүн мал жанын кызганы бизге зачем? Туурабы? Анан ошо Куранга ишенген үчүн келип атабыз да, биз Куранда айтылган үчүн. Бирөө айтат эле, Куранга ишенбейм деп жиңирип кетиптир ананчы. Анан жиңирип кеткенден кийин, анан кийин баягы кармап туруп, анан кийин аяттарды окуганда титирейт да. Жиңиргенди көрдүң беле? Ооба. Анчалык. Анан окугандан жинин чыгаргандан кийин, жана молдокелерин чакырып койчу. Куранда ушундай депчи. Айтты, ишенбей атпадың беле сен, эмне болду? Куран аятты окугандай жини качып чыккандан кийин анан деди да. Иман келтирет. Кечпей, эртеби кечпей. Онякка барганда иман келтирет, кеч болуп калат да. Ошон үчүн шүгүр деп эле ушу кайтабы ушу мусулмандарга жардам берейик, жардам бере албасак зыян бербейик деген тилиң менен, аракетиң менен зыян бербейик деген сөз да иншалла. Биз билесиз ар бир ушул дин менен байланыштуу подкастыбызда бүтүрөрдүн алдын бул подкаст эле эмес, чыгарылыш деп коелучу. Подкастка окушпай калдык. Бүтүрөрдө биз дуа менен бүтүрөбүз. Дуалар кабыл алынчу жердебиз да. Биз дуаны өзүбүз гана эмес, биз азыр ар бир көрүп аткан катталуучуларыбызга дуа кылып коебуз. Сиз дуа кылып коюңуз. 10 миң десин алар да биз менен чогуу Аллах канжайып. 10 миң дегенде буюрса аларга дагы тиет. Иншалла. Бүтүрөлү. Ооба, учурдан пайдаланып ана жанагындагы эмени айтып коебузбу? Баягы подкастка подкастында 3-чү жолу мен келип атам окшойм, насипкен да. Мурунку чыгарылышта биз ошол умра ойнотконбуз. Умра жолдомо ойнотконбуз. Жолдомо ойнотконбуз. Буюрса жеңүүчүсүн да таптык. Биз аны өзүнчө видео рилс кылып чыгарабыз. Балким силер бул чыгарылышты көрүп атканда уже Инстаграмда, же балким жок. Айтор Инстаграмда моментти пайдаланып айткыч келген, аны кирип катталып койгула. Ал жактан ошо видео отчет менен болот. Ким кандай алган. Андан тышкары дагы 100 умра. Ойнотуп атат Билим байке. 100 умра ошол врачтар, мисалы 50 жыл кызмат кылган, намаз окуп азат эле. Пожарниктер, мугалимдер баардыгын алып келип ушу 100 умра бекер болуп атат. Иншалла фамилия аттарын жазса карап тандап алабыз. Эми ким билинбей калса каргап жүрбөсүн. Насип болгон адам келет да, пайым чакырган адам. Ошол 100 умра болуп атат. Андан тышкары моякта студенттерге 100 умра иншалла. Да Кудай буйрса аман болуп турсак, ал мояктагы Иорданияда, Египеттеги, эмедегилердин баардыгын алып келели деп атабыз. Кудай буйрса иншалла. Студенттерди өзү мунун баарын бирок биз Рамазан айынан кийин кылайлы деп атабыз да. Себеби азыр жетишпейбиз, адам көп, нары бери болот, шашпай, өзүмдүн да иштерим бар. Ошолордун баарын бүтүрүп, буякта умрачыларыбыз бар, ошолор карашып бүтүргөндөн кийин шашпай, спокойно алып келип, аларды тааныштырып, баарын көргөзүп, өзүбүз да кызмат кылып ошондой кылайлы деп атабыз. Ошол жака кимдин апасы канча жыл мугалим болгон, кимдин атасы ушу структурада иштеген, чек арада иштеген, канча жыл кызмат кылган, мекен үчүн, эл үчүн, кыргыз эл үчүн жанын бергендер болсо жазса иншалла, аларды дагы иншалла Кудай буйрса карап чакырабыз иншалла. Иншалла. Инстаграмда ошон үчүн баардык жаңылыктарды өткөзүү үчүн катталып карап туруңуздар. Дуа бериңиз. Эми ал ыйык жерде турабыз иншалла. Дуалар кабыл боло турган жерде турабыз, Куран түшкөн жерде турабыз, пайгамбарыбыздын шаарында турабыз. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин.
адашып кетпей турган, акыйдабыз түз боло турган, тоо ташка сиңип кетпей турган, туура Алланын өзүн чырайлуу тааный турганга Аллах Таала өзү бизге пайдалуу билим берсин. Аллах Таала бардыгыбызга кең рызкы берсин, мамлекетибизге рызкы берсин, кең рызкы берсин. Бирөөлөрдөн жардам сурап кала тургандай эмес, балким бирөөлөргө жардам бере тургандай. Бирөөлөрдүн көзүн карап кала тургандай эмес, бирөөлөргө жардам берип маселесин чечип бере тургандай бардыгыбызга ушул жерде видеону көрүп аткандардын баарына кең рызкы берсин. Адам ооруганча толтура проблемасы болот экен, ооругандан кийин бир эле проблемасы болот экен. Ошон үчүн ооруп аткандардын баардыгына Аллах Таала шифа берсин. Өзгөчө мынагу Турцияда, Индияда жана башка муктаж болуп аткандардын баардыгына я шафи айыктыруучусуң, өзүң көрүп турасың. Ушул жерде ким кандай проблема менен кыйналып аткан болсо, Аллах Таала ошолордун баарына шифа берсин. Ажырашкандар болсо, Аллах Таала жараштырсын. Туугандары мамиле кылбай жүргөндөр болсо, мамилелерин бекемдесин. Аллах Таала баарыбызга мол рызкы берсин, бекем ишеним берсин, өзүнөн корккон жүрөк берсин, өзүн эстеп жүрүүчү тил берсин. Аллах Таала баарыбызга өлүмдөн мурда тоо кылууну, өлүп жаткан учурдагы рахатты, өлгөндөн кийин өзүнүн кечиримин, райымын берсин. Аллах Тааланын өзүнүн райымын ортого коюп сурайбыз, өзүнүн мээримин ортого коюп сурайбыз. Аллахым баарыбызга бейиш берип, бактылуу кылып, тозок отунан сактооңду сурайбыз. Аллах Таала баарыбызга бул дүйнөнүн жакшылыгын да берсин, ахиреттин дагы жакшылыгын берсин. Баардыгыбызды тозок отунан сактап, жакшы адамдар менен бирге бейишке киргенди насип этсин. Ар бир мусулманмын деген көксөгөн жүрөгүндө ушул жака келе тургандар бар. Ошолордун баардыгын Аллах Таала жеңил жол менен өзү чакырсын. Өзүнүн үйүнө ибадат кылганды, таваф кылганды Аллах Таала насип этсин. Адамга ыраазычылык айта албаган Алла ыраазычылык айта албайт. Ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевдун Аллах Таала үй бүлөсүнө жашоосуна береке берсин. Аллах Таала жүрөгүн ачып дагы Кыргызстанга көп кызмат кылып, көп больницаларды, мектептерди, көп нерселерди Аллах Таала салып, көп кызмат кылып кеткен насип этсин. Башка дагы кызмат кылып аткан Кыргызстанда ушул премьер-министрлер бар, акимдер бар, министрлер бар, ким гана болбосун, ушу баардыгына Аллах Таала жашоосунун өмүрүнө береке берсин. Врачтарыбыз кандай гана кызмат кылып аткандар болбосун, Аллах Таала ошолордун жашоосуна, өмүрүнө, Кыргызстанга кызмат кылып аткан өмүрүнө, жашоосуна береке берсин. Эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын. Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттердин арасында болсун. Ырысалды ынтымак дейт, ынтымагыбыз болсун. Анан эң негизгиси Аллах Таала бизден эгемендүүлүктү алып койбосун. Аллах Таала бирөөнүн колуна салып бербесин. Душмандардын Аллах Таала өзү сактасын. Мамлекетибиз өнүгөнү берсин. Жаштарыбыз Кудай буйруса имандуу болуп, элге жерге кызмат кылып, мамлекетибиз эң өнүккөн мамлекеттердин арасына кирсин.